Саламатсыздарбы ардактуу теле көрүүчүлөр, Элдин уулу программасынын бул жүрүшүндө биз азыр Көк Кашат айылынын бособосунда турабыз. Рыскул дыйкан чарбасынын негиздөөчүсү Данияр Султаналиев менен маек курабыз. Демек, биз менен биргеликте болуңуздар. Элдин уулу программасынын бул чыгарылышында Талас районунун Көк Кашат айылынын тургуну, жалпы областыбыздын багбанчылары тааныган, өзгөчө областыбызга жана коңшу өлкөлөргө чейин алманы экспорттоп жүргөн Данияр Султаналиев жөнүндө сөз болот. Ишкер Данияр мырзанын айтымында 97-жылдары Советтер Союзу таркап, жерлерди элге бөлүп бере баштаган. Ошол учурдан баштап атасы экөө бак тиге баштаган. Бардык жумуштун башталышы башында кыйынчылыктарды жаратып, баарыбызга айтпасак деле маалым. Ал убакта кичинекей жерди иштетиш деле кыйын болчу деп баса белгиледи ишкер. Мына ушул багбанчылыктын кыйынчылыктар менен жетишкендиктери жөнүндө баарыбызга алдыңкы мүнөттөрдө кенен айтып берет. Азыркы күндө ишкердин 8 гектар жери, алма алмурут, өрүктөр болсо, дагы алдыда 3 гектарга чейин кошуп кеңейтейин деген планы бар. Жалпы жолунан 8 гектар алма болуп калды, Кудай буйрса. Анан тиякта 3 гектар жер турат азыр. Пустой жер. Ал жерге чөп сепкенбиз, 4 жыл болду. Быйыл бустурдук күзүндө. Энди фасоль айдайбыз. Анан соңку жылы ал жака да тигебиз да, Кудай буйрса. Бир жылда эгерде сыр болсо канча киреше табасыз алмадан? Енді алма мына 2 гектар ошо 2000 жылга чейин тигилген. Бул жерден 70 тоннага чейин алма алабыз да. Анан холодильникке сактайбыз. Март-апрель айында ошо 65-70ге чейин, 80ге чейин сатабыз да. Асты. Анан прибылы Кудайга шүгүр эле, фасольга караганда аябай эле үйдө да. Анткени 1 гектар фасольдон 2 миллион, 3 миллион киреше киргизе албайсың да. Бул жерден жакшы киреше кирет да негизи. Анан енді таластын баш аягы келет. Келген кишиге жүрөгүм менен эле айтып берем да бардыгын. Анткени алар да кылсын дейм. Өзүмдүн башыман өткөн кемчиликтердин бардыгын ошолордун кемчилик болбосун деп оңдоого аракет кылам да. Ушул кезде көчөттү алып келип, өзүбүз деле көчөт кыйыштырып сатып атабыз. Ошол келген кишилерге көчөттү кандай расстоянияда тигиш керек, кантип тигиш керек, кантип уход кылыш керек, кантип багыш керек. Алардын да жана формалары бар, бутоого келтириш керек, мөмөгө келтириш керек да. Эгер жакшы бутоо алсак, мөмөгө да кирбей турган көчөттөр бар да. Мисалы, талгаркалар бар, алмурттар. Аларды өзүнчө бутоо эрежелери бар. Ошол бутоо эрежелери менен бутасак мөмөгө бат кирет да. Биздин алма чисто экологически таза да негизи. Биздики негизи Талас областыныкы өзгөчө сакталышы жакшы болот. Башка областтарга карагандачы, мисалы, Ош, Жалал Абад, Кызыл Кыя, Баткен жактыкын айта албайм. Алардыкы биздикиндей болуп сакталбайт. Аларды да испытание кылып көргөнбүз, сактапчы холодильникке. Биздин өзүбүздүн алмалар ушу май-июнга чейин ошо мойдон турат да, холодильниктечи. Тыр сыйган мойдон турат, согуу чыгат иштесеңчи. Ошонуз менен утабыз да биз Талас областычы. Биздики салкыныраак, башка жакка караганда. Салкын жердин алмасы өтө да чоң болбойт, өтө да кичинекей болбойт. Сакталуу жагынан жакшы болот да, эффективный болот. Польша, Кытайлардыкы, булардыкы бардыгы химикат да, парафин, жана кадимкиле биз өзүбүз той сойлордо коюп аткан жана апельсин, мандарин бардыгы эле химикат болуп келип атат да. Ошо химикат менен эле туруп атат аларчы. Алардыкы эле турбайт, биздикиндей болбойт. Биз химикат колдонгонду билбейбиз да. Билсек, может, көп объемдо болсо башка жака экспорт кылсак, биз да может колдонмокпуз химикаттычы. Товарыбыз өтүш үчүнчү. Алар болсо товарлар өтүш үчүн ошо базарларда турганда сакталып туруп атпайбы? Күнгө турса деле, жылууга турса деле, муштакка турса деле сакталып туруп атат. Ал эмне себептен? Ал себеп химикат. Ошону эле ошол средстволор менен жууп, сууга жуусаңда кетпейт экен. Средстволор менен жууп туруп койсоң, бир пас деле соолуп, бир пас деле чирип кетип атат. Ичин кессең вазелин болуп кетип атат. Ошонун баары химикат да. Биздики чисто натуральный да. Биз азыр холодильниктен алып чыгып Таласка алып барып сатабыз. Адамдар алып жейт. Аябай ыраазы. Сочный ошо күзгү мойдон экен, балдарыбыз да жеп атат. Рахмат, ыраазыбыз деп. Ошол эле эме боюнча, холодильник боюнча мына Талас областынан бир 4-5 холодильник койдук биз. Мен өзүм холодильникке да специалист болуп калдым. Тиги агрегат койгон боюнча дунган достор бар, ошолорду подключать этип койдуруп берип атам. Бардыгын детально бүттүгүн түшүндүрүп, кандай кылып коюш керек, кандай кылып эметиш керек, агрегатына чейин койдуруп берип атам. Азыркы кезде ошол койдуруп холодильник эметкен балдар мына иштешип, акча табышып, башка эмеде да иштешет алар жумушта. Колдору бошобой калса мага
айтышып алма заготовка кылып берип аларга. Кайра клиент таап берип, Чымкенттенби, Казакстанданбы, башка жагынан клиенттер таап берип сатып берип атам алардын алмасынчы. Азыркы учурда ошо алмаларыңыз кайсы жактара, Казакстандагы кайсы жактара экспорт? Енді қазір биздики основной қазір Қазақстан. Бизде объем жоқ та. Россияға келбейді. Объем фасольға келіп отыр да бизге. Көлгө, өрүк, сөрүккө барат экен. Жалал Ош қазіргі кезде ошо Өзбекстан алды, ал жактын алмасын. Енді Өзбекстан чоң мамлекет да, ал жак бұрпас эле жеп коет алманычы. Анан биздин Таластан алып турчу да, азыркы кезде бизге жок андай кардарлар чалган, анткени бизде алма жок быйыл. Былтыр 17-жылы албай калды да. Бизден деле енді объем чыгат, Кудай буйруса, көчөт тиккен адамдар көп, экспорттоп, халайылдыктерди салып, башка жакка экспорттоп чыгарсак аябай жакшы болмок да. Башка жакта Россияда иштеп, Кореяда иштеп, темчилеп бирөөгө малай болгончо өзүбүздүн жерибизди иштетип, өзүбүздүн жерибизге иштесек канча деген прибыль түшөт. Мен негизи могу жаштарга деле кайрылып кетем да. Бул алманы тигип коюп, анан 5 жыл, 10 жыл күтүп деген, бул 10 жыл убакыт деле батып өтүп кетип атпайбы? 10 жыл убакыт деле батып өтүп кетип атат. Ошого чыдамкайлык менен иштеп, бир тырышып, окат кылып койсо эле келет да бул өзү. Акча агылып келет өзүчү. Болгондо эле бир ынтызарлыкты, жүрөктү коюш керек да бул жумушкачы. Бул жумуштун да ар бир жумуштун негизи кыйынчылыгы бар да. Кыйынчылык болбоюнча жыргалчылык келбейт да. Кыйынчылык менен бар турганда жыргалчылык келет. Кыйналгыбыз келбейт, жеңил окат иштейбиз. Бул болбойт да. Иштеш керек. Канча деген Таластын жигиттери, мен деген жигиттер Россияда иштеп жүрөт. Мисалы, машина айдап жөнөкөй эле шопур болуп, убактылуу да анын баары. Кайра келсе эле акчасы жөнөткөн кайра кетет экен. Бу жерде булакта чыгып турган булак бул. Менин илгери Султаналы деген чоң атам ушул жака бир алтын каткан дейт. Алтынын таппай калыптыр да. Анан бирөө айтат, бу жерде эмне алма багып кыйналып атасың да. Султаналы чоң атаңдын алтынын таппайсың дейт. Ой, Султаналы чоң атамдын алтыны мына чыгып атыр дейт. Алма тигип койдук, мына чыгып атат. Акча берип атат деп табажылап күлдү. Азыркы кезде эки эле киши иштейт мал менен азыркы кезде. Энди жумушубуз башталат бир жуманын ичинде. Анан бир 7-8 жумушчу келет, иштейт. Алардын айлыктары энди алды 25 миңге чейин болот да, аркасы 10 миңге чейин болот. Эми ар кимдин өзүнүн жумушуна жараша акча төлөйбүз да. Бирөөсү мисалы бутак терип эле замазка сыйпап жүргөнгө мен 25 миң төлөй албайм да. Техника айдаган балдар бар, көчөттүн түбүн буруп айtetкен балдар бар. Эми тракторду буруп айtetкен деле өзү кыйын. Мен бунун баарын өзүм иштеп бүткөм да, жумушту кылып бүткөм. Кайсы жумуш оңой, кайсы жумуш кыйын экенин да билем да. Анан ошого жараша айлыктарын берем да, ачыгын айтканда. Анан основной күзүндө көп жумушчу орун алабыз, 20-30га чейин киши алабыз да. Азыр жазкы убакта бир 10 чакты киши иштейт. Алма Алмуруттан тышкары испан, жапон өрүктөрүн, кокон гилас жана өзүбүздүн бакая тарайынын кара өрүктөрүн да өстүрүп, алардын жемиштерин алып сатып жана өздөрүн көрүп турган чагы. Бу жерде испанский көчөттөр тигилген, слива көчөттөр. Булар бир 15 сотиктин тегерегинде тигилген да бул. Мына жактан ягына. Анан гилястар тигилген, могу дуптар тигилип калган, эми буларды көз кыйбай кеспей турабыз да. Шыпырга керек болот деп. Нар жагына көчөт кыйыштырганбыз, нар жагына бир 5 сотиктей жерге. Наркы четинде японский сливалар бар, тоголук сливалар да. Булар испанский. Испанскийдин берде эки түрү бар. Могу турган зимний да, бул октябрдын аягында бышат. Октябрдын ичинде бышат да булар. Наркы тургандар сентябрда бышат. Былтыр ушул жерден былтыр энди үшүк алып кетти. Түшүм болбой калды. Мурда жылы 5 тонна алдык да. Анан Бишкек алып барып саттык. 35тен, могу зимнийлерин болсо 45тен саттык. Булар ошо 2000-2001 жылдары тигилген. 2000-2001 жылдары тигилген. Канча жылда түшүм берет? Булар 5 жылда түшүмгө кирип калды. 5 жылда түшүмгө кирип калды. Анан азыркы кезде ушу күчүнө кирди да булар. Аябай менен шагын ийип алат. Энди кокон гиляс буну деле бир ошо 2000-2001 жылдары тигилген. Бунун бизге Талас областында өзгөчө мындай бир минустары бар да. Анткени бизде жазында үшүк жүрөт. Көбүнчө өрүктөрдү үшүк алып кетет да. Ошол убакта булар үшүккө урунуп калып атат көбүнчөчү. Анан өзүбүз жегенге да бир 15 түп тиккен бу жерге. Бизде деле Талас областында аябай жакшы болот экен. Гилясчы негизи аябай жакшы болот экен да. Биз азыр мөмөсүн жеп эметип атабыз азыр гилястын. Булар высокорослыйлар да, гилястар.
Буларды ошо Ош тарапка барып ошо бир өзбектерге жолугуп калып алгам да бул сливаларды. Бир өзбек аял мен аябай сонун слива бар, японский, испанский деген аябай кызыгып кетип анан бир 300 түп сатып алгам да, японскийден 100 түп, испанскийден 200 түп алдым. Азыркы кезде бул жерде бир 150 түптөй бияка тигилип тур. Анан тияка да тикем да, тиги азыр барып көрөсүң. Анан бул японский слива болсо бул августта эле бышат. Августта алчалар менен тең бышат да. Анан ошол убакта эле баазы жакшы болот. 30-35 сом, 40 сомго чейин, 50 сомго чейин сатабыз да. Будан варенье Варенье, компот, вареньега болбойт, компотко точно болот да, компот укмуш болот, компот. А вареньега тиги испанский болот да, вареньега. Климатка мен өзүмдүн оюм боюнча климатка аябай эле сонун экенбиз, Таластын өрөөнүнө сонун экен да. Башында айтып өткөндөй, баардык иштин башы кыйынчылык менен башталып, ал убакта алманы сактоочу муздаткыч жоктугунан утулуп келсе, 6 жылдан бери алма сактоочу муздаткыч салып, азыркы күндө күз айынан баштап жай мезгилине чейин сактап, чет өлкөгө чейин алмалардын ар кайсы сортторун экспорттоп келүүдө. Бул трансформаторду койдурган себебим бул холодильник себеп болду да. Анткени холодильниктин киловатты чоңураак. Анан бияк айылдан алганда, айылда көчөдөгү элдерге кичине эме претензия болбосун деп. Светти сорот тияк бияк. Анан бияктан уруксат алып, пресстен уруксат алып, карагайларды койдуруп, трансформаторду койдук да. Анан азыркы кезде ошо пландар бар. Бу жерде айылга свет коюп берейин деген. Өзүмдүн трансформаторумду алып, прожекторлорду коюп, азыр электриктер менен баары менен сүйлөшүп, ошо баарын эметип койдум, тактап койдум. Кудай буйруса Бишкекке барып ошо прожекторлорду алып келип, жакын арада койдурабыз энди. Ошо майга чейин кудай буйруса, күн жылыса. Ишкер Данияр мырзанын айтымында азыркы учурда кол менен эмес, техника иштей турган заман келди. Анткени жумуштун көбүн дал ушул техникалар менен жасап келет. Буга чейинки техникаларын сатып, жаңы техникаларга буйрутма берип күтүп жатканын айтты. Айта кетсеңиз, ушул техникалар кандай жумуштар кылат? Мисалы үчүн могу темир менен эмне жумуштар кыласыздар? Бул болсо рыхлитель да, кадимки эле рыхлитель. Болгону мен 2015-жылы Кытайга барып, Кытайдан көрүп калгамда, бул өзү берге чейин эле болчу негизи, заводской. Могу ошол жерде эле турат менде. Чоңойттук да. Чоңойткон себеби могу высокорослый алмалардын арасына трактор кире албайт. 5 кабина трактор менен деле түйүнө чейин жүрө албайсың, анткени бутактар бар да. Анан ошол себептен муну 1,5 метрге, 2 метрге узартып, былтыр иштеттик, ишке ачты да, бул жакшы иштеп атат азыр. Алла бычактары 20-25 сантиметр жерге кирип кетет. Азыркы кезде мына бокторду төгүп атабыз, энди ушу боктордун баарын аралаштырып туруп, эле жерге топуракка аралаштырып, сону кылып салат да бу жерде. Анан могул жаш көчөттөрдү буну менен жасайбыз. Буга атайын моундай эмелерди жасап койгонбуз. Жерге жана золотолорду салабыз да, дагы бир экөө жасалат бияка. Аралыгы эметилип, анан муну төгүлүп турган кыйларды, боктордун баардыгын ушул жерге аралаштырып, тытып, 1-2 жыл 2 сыйра нары берип өтүп койсо, болду, аралашып калат да жерге. Селитраны деле ошондой кылып беребиз азыркы кезде. Буройлор бар, буройлор менен да беребиз. Ошо жана кичинекей трактор бар, ошо менен көп биякта шаймандар бар, чөбүн чабабыз, аргын тартабыз. Буровой бар. Анан 50 бар болчу, 50 болсо бу жерде ийнелериме сатып жибердим жакында эле. Эми кайра Кытайга башка трактор заказ бердик да, энди ал жана копшасы менен келет, аркасында рыхлителер менен келет. Жана кый салганга. Эми ушунча жерди иштеткенге негизи техника керек экен да, техникалаштырып иштеп. Күчкө да өтө оор болуп калат экен да негизи. Техника жок. Кандай? Эми техника жок, мен азыр элестете албайм, өтө кыйналып чыкты. Анан азыркы кезде бир техника 10-15 кишинин жумушун кылат. Азыркы кезде мен бу жерге 10 киши алып келип жазында түйүн тептирсем, алар бир 10 күн иштейт да. А трактор болсо бул жерде бир күндө бүтүрүп салат. Бир эле күндө. Азыр мына трактор чыккан жатыр, көрөсүңөр ошо 5 кабина, атайын ошо 5 кабина тракторду ошо алманын арасына алганбыз да. Бул 2010-жылы өзүм барып Кытайдан алып келдим тракторду, шаймандар менен.
Эми бул жерде баардык шаймандар бар да, дары чачкыч, койчу деги мынакей могу турган кырганды дагы ушу саможелке кылып жасаганбыз. Бунун рамасы тиякта турат. Ошо рамага кошобуз да буну менен да алманын ортолорун эметебиз да. Могу бычактарды атайын койгонбуз. Булар кезип жерди чөп өстүрбөй жумшап турат. Эми бул трактор кабинасы жок себеби алманын арасына жүргөнгө да удобный да, аябай жүргөндөчү. Анан мына кыктарды төгөбүз. Бул прицеп атайын ушуга жасаганбыз. Кайрылганына артка бергенде жүктөгөндөн кийин да баягы дөңгөлөгүн артка койгонубуздун себеби да бар да, бул жерде алма жүктөгөндө чалкалап кетпейт да. Бул ортого койсок, может астындагысын алып койсо, аркасы чалкалап алмалар кулап кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн артына коюп койгонбуз дөңгөлөктүчү. Анан бул алманын арасында жүргөнгө аябай жеңил жүрөт да. Бурулганына кичинекейлиги да ошого биз эметкенбиз да, эсептеп жасаганбыз бул эмени. Бул кыктарды ушул мезгилде себесиздерби же любой убакта себесиз болобу? Енді күзүндө деле сепсе болот. Күзүндө биз енді чыккандай сеп атабыз. Тиякта да, айылда да бар. Алардын баарын ташыйбыз. Енді Кудай буйрса чоң тракторлор менен ташып, бияка төгүп, жанагындай буробайлар менен буробайт этип, бокторду, амофосторду ошол жака салып, анан жанагы көрбөдүңөрбү, жанагы рыхлителди, ошо менен бир сыйранан кийин баарын рыхлитетип тегистейбиз. Кайра жанагы бер жакта турган эме менен арык салабыз. Суу жүрө турган. Азыркы күндө алмага караганда Алмуруттун талгарка сортуна багбандар көбүрөөк көңүл бурса, бат жемишин берип, баасы дагы жакшы болорун Данияр Султаналиев айтып өттү. Буну 13-жыл тиккенбиз да, бул алмуруттучу. Буну тигип атканда эле түйүн 70-80 сантиметрге чейин казып, кыйдан салып, селитрадан салып, 2 жылдык 3 жылдык оокатын ошондо эле берип кеткенбиз. Бунун өзү процесс аябай жакшы, талгарканычы. Бат өзөт, бат жетилет да. Булар азыр полукарликтер. Баазы да аябай жакшы да, булардыкы сентябрдын 10-унда эле бышат булар. Ошол убакта биздин Казакстан жей баштайт. Казакстанда кардарлар келет да, 50 сомдон. Азыркы теңгенин курсу 5-ке 1 болуп калган себебинен кичине 45-тен 48-ге чейин болуп атат да азыр. Мурда 3-18 кезинде биз 50-55-ке чейин, 56-га чейин сатып жүргөнбүз талгарканычы. Анан бунун түшүмдүүлүгү 1 гектардан 60-70 тоннага чейин берет. Бул өзүмдүн мынагу эски алмурттарым 2000-жылы тигилген алмурттардан 15 сотиктен 12 тоннага чейин алдым. 50 сомдон сатып 600 миң сомго чейин киреше киргиздим. Былтыр 9 тонна түштү. Былтыр сууктун да бир эмеси касиети болуп кетти да. Сууктан эме болуп 9 тонна түштү. 48 сомдон саттым 9 тонна алмуртчу. Эми карап турсаң, алмага караганда алмурт аябай выгодный болуп атыр да. Бул жакта Кытайды, тияк Польшаны карасак, ал жактан алмурт келбейт экен бизгечи. Чоң конкурент эмес. Азыркы кезде алмалар уже келип атпайбы? Польшанын алмалары бирок 75 сомдон келип атат да. Бизде 100 сомго чейин сатылат ал элгечи. Алмуртту бизден казактар алып барып алып, бизден 50-60 сомдон алып 70-80 сомдон сатышат алар. Буну азыр бул алмурт аябай популярный болуп калды да негизи талгаркачы. Анан баягы көчөт тигем деген адамдар болсо, негизи өзүм совет берем да. 5 гектар алма тиксе, негизи 1 гектарын кача алмурт кылып койсо, ошол сентябрда акча болуп берет да. Мына азыр эле алмалар бир 60-65-ке чыгып сатып атабыз. Будан бир 15-20 күнүн 50-дөн сатканбыз. Ошонун эле энди расходу холодильникке киргизип атабыз. Холодильниктин расходу бар, грузчиктин расходу бар. Анан келип туруп 50 сомдон сатып атабыз. Буну күзүндө эле 50 сомдон сатып атабыз. Экөөнүн айырмасы бар да. Ирип, чирип кетме деген жок да. Буну сактап сатса, негизи бул аябай эле кымбат болот. Алмадан 2 эсе, 3 эсе кымбат болот да талгарка. Сактап сатса, буну вакуумный холодильниктерге сакташ керек. Мен өзүм холодильникте сактап көрдүм. Апрелге чейин турду. 2 ящик киргизип койгом, апрелге чейин турду. Апрелде ошо 2 ящиктин ичинен 30% чирик чыккан да. Анан мен коюп койдум сактаганданчы. Кой депчи, анан сактаган. Баазы так эле жакшы болуп атпайбы? Андан көр буну сатып туруп 50 сомдон сатып 2 килограмм алма алып койсоң, 10 тонна алмурт алсаң 20 тонна алма келет экен. Кыйынчылыктары, өстүрүү кыйынчылыктары, эми буну эң биринчи бутоого келтириш керек да. Бутоого. Бир жаш кезинде эле ошо 60-70 сантиметрден кезилет. Ошол кезде бутак өсүп чыгат.
Анан биринчи ярусту кой беребиз, ортодо центральныйды 60-70-тен кезебиз. Кайра ал жерден бутак чачырап чыгат, кайра центральный кетет да. Анан муну ярус кылып кой бериш керек да. Биринчи ярус, анан экинчи ярус, анан үчүнчү яруска кетип атпайбы. Анан ортосу центральный. Үчүнчү ярустан кийин уже кесип токтотсок болот, чачыратсак болот. Бул азыр мына 13-жылы тигилген. Бул жерден былтыр 17-жылы 600 килограмм алмурт алдык. Мен буну үстүргөм балдаргачы. Мөмөзүн үстүрүп, гүлүн күйүп, мындай шагы өссүн дегем да. Шагына селено жалбырактары бар, ана калып калат экен да. Анан мөмө бышып чоңойгондон кийин 100 таразага тарта келсек эле 600 килограмм алмурт түштү. 48 сомдон саттык. Ушу жерденчи тиги чоң алмурттарга кошуп. Анан алмурттун өзүнүн көчөтү менде да бар. Мен өзүм ошо алмуртка көп кызыккан адамдар бар Талас областында. Даже Талас эмес, тиги Жалал абадка чейин заказ беришип эметишип атат. Анан эгер бул кызыккан кишилер болсо, мен телефонума чалып, баасын сурап эметсе болот. Мен тиккен расстояниясын кандай кылып тигиш керек, баардыгын совет бере алам. Анан кээ бирлер ойлоп атат болуш керек, талгарка ооруйт, бактериалдык ожог менен депчи. Анын баарын дарысы чыгып калган азыр. Дарылап коебуз, таптаза алмурттарыбыз. Ошол ооруган убакта эле ошол ооруду кесип алып, башка жака чыгарып өртөп салсак, алдан эч кандай эмес зыян таппайбыз. Бунун баасы да жакшы, өскөнү да жакшы да, бул батта жетилет талгарка. Мен негизи Талас элин чакырат элем. Колуңардан келсе талгарка алмурт тиккиле. Бул аябай эффективный, турмушка аябай эметилген эме да. Бул жанагы түштүктөгү кокон гилястын бир түрү да биздики. Кокон гилястан аябай жакшы акча алышып атпайбы? Мынча гектардан мынча миллион алдык деп. Ошоңуз кандай бул 1 гектардан минимум 1 миллион чөтүрган эме да, максимум 3 миллионго чейин акча чөкөт. Ал эми алманы отургузууда шахмат түрүндө отургузса, ал алмага, алмурутка күн чыккандан баштап күн батканга чейин тийип, кызарып сонун болуп бышаарын баса белгиледи. Бул эме полкарлик да, крипсан. Бул Американики өзүбүз кыйыштырган местный көчөттөр да бар, крипсандар. Бул жерде ошо основной крипсан, азыраак золотой бар да. Анткени золотой бул AP линиясында жүрөт да, бул AP линиясында чаңдаштырган. Анан шахматный деп кетпедимби? Шахматный тикпесек, күн толук тийбейт да. Шахматный тиккен себеби бул күн чыккандан күн батканга чейин буга толук күн тиет. Бардык жерде эч жерде калбайт да. Мындайынан карап турсаңар, мындайынан да жол бар, мындайынан да жол бар, мындайынан да жол бар. Бардык жакта жол бар да, таза жол болот. Кичинекей жол чыгат, мындан карабайсызбы? Мындай болчу. Кичинекей жол чыгат. Ушу күн батканга чейин тиет да. Шахматтын бир жакшы жери ошол. Анан жана айтып кетпедимби? Бул алма менен тигил алманын ортосу 12 метр болуп калат расстояние. Экөө бири-бирине бутагы жетпейт. А эгерде ушуну эле 6 метрге терге тиксек, экөөнүн бутагы бири-бирине тийишип, буга да тийишкен аскер эмес, тиге да тийишип болмойт. Ошон үчүн бул биз бу жерден утабыз да, шахматтанчы. Бул полкарлик алмалардын түшүмдүүлүгү аябай жакшы. Мына азыркы кезде бул 14-жылда тигилген крипсандар. Бул эмеге талгаркадан 1 жыл кеч тигилген. Булар да азыр былтыр мурдагы жылы мөмөгө кирген, азыраак. Быйыл толук мөмөгө кирет. Буларды обрезка жасай элек, эми баштайбыз буларды. 2-3 күн ичинде баштайбыз да обрезка. Булардын да обрезка кылган эмелери башкачараак сайыл. Багбанчылык кылууда кыйынчылыктар да кездешпей койбойт. Мисалы, алма ооруп калса кандай ыкмаларды колдонуп, аны кантип айыктыруу керектиги жөнүндө төмөнкүлөрдө айтып өттү. Бул карайган эмес, бул сен туура суроо берип отуруң да. Бул жерде бул биз бу жерде грибок деген оору бар да. Алманын грибок деген оорусу бар. Көзгө көрүнбөгөн курт да бул. Кабыктан жеп сөйкө өтөт да. Көп эле чоң алмаларда. Анан мен буну автол отработка бар, кадимки эле отработка сыйпап коем күзүндө. Анан бул сиңет да, жана куртту токтотуп коет. Буну биз көп вет аптекаларга барып, тияка барып таппай койдук негизичи bunun дарысын. Жокта дарысын эмете албайсың. Буну кырып алып салсаң деле кайра эле кете берет да. Ошон үчүн баягы отработканы ошо ооруган жерине мачт этип коебуз, щетка менен. Болду, ошо менен токтойт өлөт. Анан кайра эт жаап, жашнак коюп, алма өзүнүн эмесине келет да, калыбына келет. А так буну менен ооруп өлүп аткан алмалар көп Талас областындачы. Ошон эле күзгө ошо ооруган жерине эле мачт этип коюш керек да, болду ошо токтотот ошо.
айтып, эгерде областыбыздын дыйкандары алма жаатында жана муздаткыч жаатында суроолору болсо, чын дилден акысыз кеңеш берүүгө даяр экенин Данияр Султаналиев сөз кылып, жана алдыңкы жаз айында алма алмуруттун көчөттөрүн сатып алуучулар болсо 100% кепилдиги менен бере турганын айтты.